Assalamu alaikum, урматтуу мекендаштар, касиеттүү кыргыз элим. Баарыңыздардын бүгүнкү күндөрдүн ыйык жума күнүңүздөр кут болсун. Окулган жума намаздар кабыл болсун. Урматтуу мекендаштар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн биз Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүндө турабыз. Тагыраак айтканда, акыркы жума намазын бүгүн окуп алдык иншалла. 4-чү жума намазын. Şükürler bolsun, Kudayga çek şükürler bolsun. Onake Ramazandın dağı ayağı gelip odat. Kelerki Ramazan ayına Allah talam aman esen jetkörүүnü nasip etken bolsun. Bugünkü bizdin gayrılığız, jeke menin gayrılığım, Kırgız Respublikasının azırkı uçurdagı prezidenti, Kırgızstanımızdağı 80% elibиз koltop bergen, elibиздин ümiti zor prezidentimiz Sadır Nurkожоевичке. Менин кайрылуум сизге жетеби, жетпейби? Бирок жетсе дагы сиз аны ачып көрө аласызбы, көрө албайсызбы? Жумушуңуз көп, убактыңыз тар, аны билебиз. Бирок ошентсе дагы кайрылып коюуну тура көрдүм. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биринчи кайрылуум Баткен боюнча. Баткенде кече күнү жалпы кыргыз элине эле эмес, Азия елin, dünya elin көңүлүн бурду. Бирок кыргыз элибиз өзгөчө эл экен, элибиз жапа-тырмак, биригип, ынтымакташып, дагы да өзүнүн ким экенин көргөзүп алды. Мына азыр ошол жерде жардамдар, Кудайга шүгүр, элибиз ушунчалык жардамдарын алып барып атат. Алла разы болсун. Кайсыл жерде болбосун жардамдардын өзү жетпесе да жөнөтүп атат. Мен сизден терең суранып кетерлим. Азыркы учурда строительный компаниялар ошол жерге алды 20 үйгө чейин салып беребиз деп чыгышты. Бирок бүгүнкү күндө биз соц тармактардан көрүп атабыз, мамлекет өзү үйлөрдүн бардыгын тургузабыз деп моюнга алды деп атышат, жоопкерчиликти алды деп. Бул дагы жакшы кабар, бирок урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз жалгыз президентсиз. Биз эл көпчүлүкпүз. Албетте сиз жетишүүңүз кыйын. Бардыгына жетишүү өтө кыйын. Болгондо да мамлекетибиз моминтип алсырап, экономикабыз болушунча ылдый төмөнгө түшүп, оор абалда, оор кырдаалда мына сиздин колуңузга мамлекетибиз тийип турат. Мына ошол учурда жалпы эли журтубуз өзүңүз айтмакчы, сизге жардам берели, колуңузга кол болойлу, бутуңузга бут болуп, bir жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгаралы деп жеке кайрылууну тура көрдүм. Мына ошол жерде строительный компаниялар ошол үйлөрдү салууга сиздер уруксат берүүңүздөрдү мен суранып кетерлим. Себеби ошол жерде мамлекет чече турган көптөгөн маселелер бар. Баткен жеринде. Мисалы, биринчиден чоң маселе болуп турган бул чегара маселеси. Экинчиден контрабанда маселеси. Үчүнчүдөн ошол жерде кээ бир айылдар Тажикстандан свет алып, аргасыз анклавда туруп калган айылдар Тажикстандан ошол свет алып жашап атышат. Төртүнчүдөн ал жерде дагы көптөгөн жол маселелери, мектеп, садик көп маселелер бар. Бул менин жеке оюм, ошол строительный компанияларга жана башка салам деген демөөрчүлөргө үйлөрдү берсеңиз, бүгүнкү күндө 100 үй өртөнгөн болсо, колдон келишинче алар салса. Мына ошонун катарында, мына биз Ак ниет аманат коомдук фонду, ошол фонддун жетекчиси катары сиздин ишиңизге жардам берүү иретинде биз дагы 2 үйдү ошол жерге салып берсек, кечеги күндө жабыр тарткан, күйүп кеткен 2 үйдү турак жайды тургузуп берсек, бизден ушул нерсе жардам болсо, ошол элибизге дагы, сизге дагы чоң жардам болсо дейт элем. Мына ошондойлорго сиз уруксат берүүңүздү суранып кетем. Канчалаган демөөрчүлөр бар, кайрымдуулук фонддор бар, жеке бизнесмендер бар. Уруксат бериңиз. Андан сырткары бүгүнкү күндө, урматтуу Садыр Нуркожоевич, кыргыз эли бүтүндөй ошол жака жардамды алып барып атышат, бирок бир тартип жок болуп атат. Мен жеке өз көзүм менен көрүп келген инсан катары айтайын. Арка 1, арка 2ге чейин барып келдик. Бери жекте Максат айылы, Кулунду айыл өкмөтү,
көп ел билбеген саада айылы, интернационал айылы, мына ошол күйүп кеткен жерлердин бардыгына бардык, Аксайга чейин. Бардыгын. Ошол жерлерде көп маселелер бар, бирок элибиз ушунчалык жардамды алып барып атат, тартип жок. Элдин жардамдарын көзөмөлдөп турган бир-эки топтур комиссия түзүлгөн, бирок ал комиссиядагы жардамдарды кайсыл жакка алып барып атат, ал жагы бир гана Аллага маалым. Эмне үчүн Баткендин кире беришине блокпост коюлган эмес? Блокпост коюлган болсо, мисалы Жалал Абадтан баратабы, Сузактан баратабы, же Багыш айыл өкмөтүнөн баратабы, кайсыл жерден бараткан болсо, ошолор указания бериш керек болчу. Мына сиздер бул жака жүк азыраак барып атат, бул жака барыңыздар, сиздер бул жака барыңыздар, направление берип, жол болсо сопровождение менен барыш керек эле. Ушул жактарды каралбай калыптыр. Мына ошол жагын азыр деле кеч эмес, элибиздин тонналап, миллиарддаган сомдук ошол жерге жардамдар барып атат. Ошолордун бардыгын көзөмөлгө өзүңүз алыңыз. Себеби элибиз Аллах Таалам берип аткан пешене теримен тапкан ырыскысы менен ошол Баткен эли менен бөлүшүп атат. Ошол ар бир ырыскы ошол жерге так жетсин, эл ошону пайдалансын, ысырапкорчулук алып барбасын. Продукция канчалык мөөнөткө турбайт, анын мөөнөтү болот. Ошон үчүн мына мен кече барып көрдүм, эл жөнөкөй муктаж эмеси деле талашып жүрүшөт ошол жерде. Мен аларды жаманатты кылбайм, өз көзүм менен көргөн катары. Ал жерде азыр продукция толугу менен жетиштүү болуп бүттү, жетип атат, уже токтотуп туруп, жанагы үйлөрдү, жана башка нерселерди тургузууга киришсек. Бул биринчи маселем. Экинчи маселем, экинчи кайрылуум урматтуу Садыр Нуркожоевичке. Жана Садыр Нуркожоевдин ишин сындап турган жалпы сынчыларга. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, азыркы учурда жаңы мыйзам кабыл алынып, Кыргызстандын министрлигинен баштап аким, губернатор, айыл өкмөтүнө чейин кадр алмашуу болуп атат. Кадрларды алмаштыруу болуп атат. Бирок мен сизден өтө терең суранар элем. Ошол мынаке мен төрөлгөн убакта Кыргызстаныбыз мамлекет болуп түптөлгөн экен. Мен бүгүнкү күндө 30га чыктым. Бирок 30 жылдан бери канча өкмөт, канча кадр алмашты. Канчалыган президенттерибиз да алмашты. Анын бардыгын өзүңүз жон териңиз менен сезип келдиңиз, бардыгын билип келдиңиз. Бирок 30 жылдагы бир болуп көрбөгөндөй чоң өзгөрүүнү көрө алган жокпуз. Мына билинбей отуруп 30га чыктык. Эртең дагы 30 жылдан кийин биз 60га чыгабыз, жетебиз, бирок ошол 60 жашка жетебиз, жетпейбиз, Кудай билет. Бирок ошол дагы 30 жылдан кийин так эле ушул мамлекет, ушул эле система ошол боюнча жылбашы керек. Дейт элем. Азыркы кадрларды байлыгына, бийлигине, чоңдугуна, же болбосо макчалууларына карабастан, урматтуу президент, алардын жүрөгүнүн ыйманына, анан Кыргызстан үчүн соккон жүрөгүнө карап туруп, Кыргызстан элим үчүн деп жан дүйнөсү менен соккон жүрөгүнө карап, тажрыйбасына карап, ошол кадрларды алмаштырып берсеңиздер дейт элем. Кээ бир жерлерде кайра эле мурунку кадрлар алмашып келип коюлуп атат. Бирок ошол эле система кайталанып атат. Туура сиз бардыгына жетишпей атасыз. Мамлекет чоң, элибиз көп, анын бардыгына жетишүү кыйын болуп атат. Мына ошол жагына биз сиздерге жардам берейли. Кыргызстан үчүн күйүп, жанымды берем деп иштейм деген кадрлар бар. Алар сизге барып, алдыңызга барып жумуш сурай албайт, иш сурай албайт. Мына мисалы биз Ак ниет аманат коомдук фондун түптөп, жеке эле инсан катары колубуздан келиши ушу мамлекетке жардамыбыз болсун деп аракет кылып келатабыз. Ошондуктан кадрларды туура тандап, өзүңүз көзөмөлгө алып, мынакей ушул кадрлардын артынан канчалаган маселелер болуп атат. Мына Баткен окуясы, андан башка Ош, Жалал Абад окуясы коогалаң 2010 жылдагы, ушулардын бардыгы ошол туура эмес кадрдан болуп атат. Эгерде биздин башчыбыз, ошол область башчылар, район башчылар, айыл башчылар бардыгы түз болгондо момундай кыргыз эли кыйналмак эмес. Аны бардыгын сиз жакшы билесиз. Андан сырткары, урматтуу сынчылар, бакырчак кыйындар.
Мен ушул бүгүнкү күндөгү кече Баткен окуясы болгонго чейин дагы соц тармактарда өтө көрүп алып, ошол убакка чейин кайрылууну туура көрдүм элем, бирок убак сааты чыкпай бүгүн чыгып отурат. Жалпы саясатчылар бүгүнкү элибиз 80% колдоп берген президентибизди дагы ушунчалык сындап атасыздар. Бирок ошол сындап аткан бүгүнкү сынчылар убагында бириси жогорку кеңеште, бириси министрликте, бириси акимде, бириси дагы бир бийликте отурган. Эмне үчүн ошол сиздер сындап аткан кемчиликти ошол убакта кыла албадыңыздар? Сиздер да ошол жерде отургансыздар. Эмне тоскоолдук болду эле? Эми эле жаңы президент эл үмүтүн бир зор актайм деп ишти колуна алган жаңы президентибиз дагы жабалактап бардыгыбыз сындап түшүп алдык. Анын бардыгын айтпай эле коеюн, мен колдоп, мен сыйлап жүргөн саясатчылар деле бүгүн укмуштуудай сындап атышат. Туура, Кыргызстанда эле эмес, дүйнөнүн бетинде идеалдуу адам жок. Бирок кимди сиздер татыктуу көрөсүздөр? Эч кимди көрбөйт экенсиздер. Ким келбесин сындаган ушундай саясатчылар бар. Чоңу деле, жашы деле, орто муну деле. Өткөндө президент алмашуу болуп, митинг болгондо ошондо мен дагы кайрылдым элем. 1-2 депутатка кайрылгам. Убагында болбогон бир ишти алдыңыздарга, мыйзамды колуңуздарга алып келип берсем, парламентте көтөрүп чыга албагансыздар ошол нерсени. Ошол мыйзам дагы элибиздин ден соолугу үчүн чоң мыйзам болчу. Эл үчүн керектүү мыйзам болчу. Мына сиздерге мен жакшыраак айта албадымбы, же сиздерди жакшынакай ыраазы кыла албадымбы билбейм. Бирок кайдыгер карадыңыздар. Мына ошонун катарында дагы деле болуп келатат. Ошон үчүн урматтуу сынчылар, бүгүнкү күндө сындап аткан саясатчылар, мейли жөнөкөй инсандар бардыгыбыз жапа тырмак биригип, мамлекет үчүн кызмат кылалы, мамлекет үчүн жардам берели. Урматтуу мекендештер, урматтуу сынчылар, бул кыргыз мамлекети бир президенттик эмес, же бир премьердик эмес, же азыркы отурган бийликтегилердик эмес, бардыгыбыздыкы бул мамлекет. Бардыгыбыз ушул мамлекетибизди сактап калбайлыбы, аракет кылбайлыбы? Ар ким өзүнүн колунан келгени менен. Анан үйдө батыр, жоодо жок болуп, үйдө гана сындап отурган ушундай эркектерибиз көбөйдү. Ошондуктан жалпыбыз биригип, мамлекетибиз мындай оор сыноого келип турганда, оор абалга келип турганда, колубуздан келишинче ар бир бийликке, президентибизден баштап, айыл өкмөт, айыл башчыларыбызга чейин жардам бербейлиби бардыгыбыз? Урматтуу мекендештерим, урматтуу көрүүчүлөр, мен азыркы бийликке пакта коюп, жагынып, же жумуш сурап калайын деп кайрылып аткан жерим жок. Мен эч кимисинен жумуш сураганым жок. Мен болгон нерсени айтып атам. Же жагынайын деген да жокмун. Эч кимиси менен мисалы мамилем дагы жок. Болгон бүгүнкү күндөгү көрүнүштү айтып атам. Буйруса, Кыргызстаныбыздын келечеги алдыда бардыгы жакшы болот. Кудай буйруса, алдыда көрө турган дагы да көптөгөн жакшы күндөрүбүз бар. Анын бардыгына биргеликте жетели. Биздин Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду дагы жамаатыбыз менен биригип, мамлекетибиз үчүн, мамлекетибиздин бүтүндүгү үчүн, экономикабыздын өнүгүүсү үчүн, элибиздин ден соолугу үчүн колубуздан келгенде аракет кылайлы. Дагы бир жолу, урматтуу Садыр Нуркожоевич, эгерде ушул кайрылуум сизге жеткен болсо, кичине убактыңызды бөлүп, көрүп, анан ушул нерсеге көңүл буруп коюшуңузду мен суранып кетем. Сизди урматтоо менен мен Ак ниет аманат коомдук фондунун жетекчиси Сапарбаев Медербек Мусаевич.